силер менен бүгүн Калыс жана эжекем Аймончок. Балдар, биз бүгүн буга чейин эмнени баары түгөрөсөк, ошону кайрадан кайталап чыгабыз. Калыс? Ооба. Эжеке, биринчи эмнени үйрөндүк эле биз? Эстедим. Жол эрежесин үйрөнгөнбүз. Туурабы, достор? Ой, анда айткылачы. Биздин светофорлордо канча түс болот? Туура, 3. Кызыл, сары, анан жашыл. Эгерде кызыл түс күйсө, бардыгыбыз токтойбуз. А эгерде сары күйсө, даярданабыз. Туурабы, эжеке? Ооба. Анан качан гана жашыл түс күйгөндө биз акырын басып өтүп кетебиз. Ура! Балдар, эгерде светофорлор жок болуп калса, эмне кылышыбыз керек эле? Биринчи жол жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөк жолду табабыз. Анан биринчи оңду карап, солду карап, машина жок болсо, акырын өтүп кетебиз. Калыс? Ооба. А эгерде мендей болуп, жоголуп, адашып кетсеңер, достор, ыйлабагыла макулбу? Жөн гана ошол жерде апаңарды күтүп турсаңар болот. Же болбосо ошол жерде иштеген кызматкерге кайрылып, телефон чалдыргыла. Же болбосо милиция байкиге кайрылсаңар, силерди үйүңөргө жеткирип берет. Ооба. Ананчы балдар, таштанды таштабагыла. Кыргызстан деген биздин үйүбүз. Калыс? Ооба да. Анан улууларды урматташ керек, жана кичүүлөрдү ызаатташ керек. Туурабы, эжеке? Туп-туура. Калыс, эми коштошолу балдар менен. Балдар, саламатта калгыла. Биз силерди аябай катуу сагынабыз. Биз дагы сөзсүз жолугабыз. Бирок силер биз айткан нерселерди эстеп калып, анан жашооңордо колдонгула. Макулбу? Ой, эжекем туп-туура айтып жатат. Достор, анда эмесе көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Саламатта калгыла. Саламатта